чыгарылган торлор биринчи иретте тазаланганда бул чындыгында эски торлор көп чыккан. Чыгарылган торлордун 70%. Даже ушул торлор остров калып кеткен, унутулуп калып кеткен эски торлор. Ал жерге өрдү, каз, балыктын баары уже чирип кеткен, жайгашып. Анын баарын чыгарып, анан тазаланып кеткен жер бул. Өзүңүз белгилүү болгондой зарифтер да сунуп тазалап чыккандан кийин контрольный 3 күн, 1 жума менен айтпай кайда кирип тазалап аттык. Ошо топтун чечими. Анан келгенде экинчи ирет тазалаганда почти 60-70% таза торлор чыга баштады. То есть биз баягы жаңы салган торлор астындагы мусорду тазалап койсок, тоор чаташпайт деген максат менен сала баштадык. Көп сала баштадык. Чарына чейин жеткенбиз, Караколдон баштап. Анан 2 күн мурун бияка контрольный келдик. Көчө дагы 2,5 километр торлор. Жалаң жаңылары. Силер ал торлорду эмне кылып атасыңар? Өрттөп атасыңар? Жок, экологияга өткөзүп. Бул зачем өткөрүп? Сразу эле өрттөп салыш керек. Алар кайра сатып аткан турбайбы алар деген жок. Ал балычыларга кайчы менен кесебиз. Чыккан торлордун баарын кесип кесилет. Жараксыз кылып кесебиз. Анда жараксыз кылып берсеңер болот анда. Эң өзү торлорду оюучу жер именно ушу жер экен да. Күрмөн туруп түш экен. Себеби дегенде заливтен заливле болуп кете берет экен. И өзү негизинде бу жерде өзү балыктарга, балыктын түрлөрүнө как инкубатор болуп эсептелет экен да. Анан браконьерлер да ошону билип, именно көбүнчө эң астына ушу жака салат экен, ушу заливте кесип экен. Булар баягы буй, суй немелерин коюп аткан болсо, азыр даже буйларын койбой 1 метр ылдый жака суунун алдына коет экен, GPS картага белгилеп коет экен, соткасындачы. Булар кыдырышат, эчтемкени көрүшпөйт. Алардын GPS секторуна келет дагы түндүз кайра чыгарылат экен да. То есть буларга каршы уже дагы жаңы методдорду уже таап аткан. Канча киши иштеп атасыңар постоянно? Марттан бери 2 группа кылып иштейм, 1 жумалык нөмөр менен 5 суучул чыгарам. Андан тышкары судналардын айдоочу капитандары, матрослор чыгат жардамга. Бүгүндө биздин өзгөчө кырдаалдардын ичине караштуу региондук суучулардан дагы алып 8 адам 8 суучулга чейин алып берип атабыз. 1 жумалык нөмөр менен 16 плюс командир 17 адамдар. Торбар да жерде, тигине да турат. Вот эти Тигине ар жак. Тигине да бакмашка турат, эти катеттин ар жагында. Тигине ушу жерде бар экен да, значит. Чүр, көрөлү. Ana bu eski tollorga толкундагы влиять этет экен да. Тереңдиги канча метр экен бул жер? 26. 26 метр. Дальше кет.